Достор, бүгүн видео спорт жөнүндө болмокчу. Спорт жашоого, мээге, ден соолукка, максатка жетишүүдө, ийгиликке жетүүдө, үй бүлө курганга жана башка адамдар менен баарлашканга кандай тиешеси бар? Спорт чындыгында эмнеге пайдалуу экенин талдайбыз. Спорт биринчи ирет албетте ден соолукка керек. Сиздин ден соолугуңуз начар же Кудай сактасын ден соолугуңуз жок болсо, сиз өзүңүзгө нан таап жеш кыйын. Ден соолугуңуз жок болсо, үй бүлөгө деле керегиңиз жок. Ден соолук болсо гана ийгилик, жакшы жашоо болот. Спорттун бирден бир себеби ушул. Мейли сиз 15-те, 25-те же 60 жаштасызбы, спорт түздөн түз жашооңорго керек. Жумушта иштеп жаткандарда карап көз чаптырып көрүңүз. Жумуштан ким көбүнчө көтөрүлөт? Жумуштан спорт менен машыккан адам көбүнчө жумуш тепкичинен көтөрүлөт. Эмнеге деген суроо жаралат. Анткени спорт менен машыккан адамдын мээси жакшы иштейт. Спорт менен машыккан адамдын мээсине машыкпаган адамдын мээсине караганда көбүрөөк кычкылтык барат. Деги эле мээсине эмес, бүткүл организмине. Ушундан улам кан айлануу жакшы болот да, адамдын ойлонуусу, креативдүү ой жүгүртүүсү спорт менен машыкпаган адамдыкына караганда 2-2,5 эсе жакшы иштейт. Жана ушундан улам адам жакшы ойлонуп, оор кырдаалдардан жол таап чыгып кетүү жөндөмдүүлүгүн жогорулатат. Дүйнөлүк деңгээлдеги бизнесмендерди караңыз. Бүт бардыгы тең спорт менен машыгышат. Мейли тоо ойнойбу, мейли сүзүүгө катышабы, мейли күрөшпү, мейли чуркообу, эң негизгиси кан жакшы айланыш керек. Бүт дүйнөлүк бизнесмендер спорт менен, деги эле бизнесмен эмес, эң атактуу менмен деген кишилер спорт менен машыгышат. Эмнеге машыгышат? Анткени спорттун маанилүүлүгүн билет. Спорт аларды ийгиликке жеткирерин билет. Спорт менен машыккан адам дисциплиналуу болот. Дисциплиналуу болот деген сөз коюлган максатын так аткарат. Коюлган иштерин так аягына чейин аткарат. Максаттарын аягына чейин жетет. Максатына жеткени оратып кулап калса, ошол замат турат дагы алдыга кетет. Көбүнчө адамдарда бул касиет жок. Көздөгөн максатына баратып кандайдыр бир каршылык чыгып калса токтоп калат же артка кетет. Спорт тайманбаганды үйрөтөт. Адам менен сүйлөшүп жатканда дагы өз оюн так, айкын билдирет, өзүнө ишенет, орусча уверенный деп коет. Өз оюн башка адамдарга так жеткире албагандар бул жашоодо көп нерсеге жетишпейт. Спорт менен машыгуу бул нерседен арылтат. Жана коронавирус болуп атат, кризис болуп атат деп кайгыра берип, стресс 21-кылымдын оорусу депрессия аталгандан арылтат. Спорт менен машыксаңар бүт айланаңызды жакшы жакка өзгөртөсүз. Байкасаңыз, спорт менен машыгып бүткөндөн кийин эки жакка басып эс алып жатканда же спорт залдан чыкканда дем алганыңыз өзгөрөт. Дем алып жатканда аба башкача сезилет. Айлана чөйрөңүздө сиз башкача көрө баштайсыз. Сизде энергия пайда болгонун сезесиз. Жана ушул энергия сизди ийгиликке жеткирет. Жана сизге башка адамдар тартыла баштайт. Спорт ден соолугуңузга түздөн түз таасир берет. Спорттун бардык түрү пайдалуу, бирок универсалдуу спорт бул чуркоо. Муну бардыгыңыздар кыла аласыңар. Колуңардан келет. Жана дагы эскерте кетчү нерсе, спорт генге, генетикага, тукумга түздөн түз тиешеси бар. Мейли эркексизби, аялсызбы, сизден кийинки туулган балдар дени сак туулат. Ал эми сиз ар дайым энергиялуу болосуз. Анда эмесе семиргиңиз келбесе, ар дайым энергиялуу болгуңуз келсе, ооруларга чалдыккыңыз келбесе, ийгиликтүү болгуңуз келсе, спорт менен машыгууну азыртадан баштаңыз. Көрүшкөнчө.